Dünyadагы болуп жаткан иштер кадимкидей коркутат. Эгерде жаман жааттан ойлонсоң, кылып жаткан адамдардын арам иштерин ойлоп, кадимкидей коркуп кетесиң, аларга бале түшсө мага дагы басып калбасын деп. Жакшы жактан, ал жактан ойлосоң, алхамдулилла мусулман экендигиме шүгүр дейсиң да. Россияга барып келдим дейт. Россияда барып ал жердеги арам иштерди, болуп жаткан зына иштерди, чөйрөдөгү иштерди бардыгын көрүп, мусулман экендигиме шүгүр, исламда экендигиме шүгүр дедим дейт. Алхамдулилла мен мусулман экенмин. Саардан кечке ит карайм, ит багамын дейт. Ал жердеги байкасаңыз, орустардын көбү ит багат. Европада ит багат, аялдары көбүнчө ит багат. Итти тарайт. Ит бакканым жакшы дейт. Бала төрөп, бала баккандан көрө ит бакканым жакшы. Фигурам бузулат, бала эртең чоңоюп мага кыянат кылат. Ит баксам мага дос болот, кыянат кылбайт. Ит адамдын досу деп коет. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Бул барып ошол иттер менен жүрүп, итти тарап, итти карап, ит менен жүрүп, ит менен жыныстык катнашка баргандар дагы жок эмес экен. Дүйнөдө кандай гана иштер болуп атат да. Арам иш маселесинде ойлонсоң, кадимкидей коркосуң киши. Мусулман экендигиңе шүгүр кыласың. Бир алым кетип атса, алкаш карап туруп, суроо берип, алым, сиз ушундай илимдүү алымсыз, дамласыз. Аллах Таала мени дагы сиздей илимдүү кылып кое алабы дейт. Албетте Аллах кудуреттүү зат, сени мендей илимдүү кылып коет десе, дагы бир суроом бар. Не суроо десе, сени дагы мен сыяктуу алкаш кылып, бомж кылып кое алабы дейт. Ошондо баягы чочуп барып шүгүр намазын окуйт экен мечитте. Ошондой заман, урматтуу мекендешим. Сени бир кор адам кылып койгон жокко. Өзүн тааныбаган, өзгөлөрдү билбеген адамдардын катарына, кирбеген адамдардын катарына кошуп койгон жокко Аллах Таала. Мусулман кылып, кыргыз кылып, төрөлтүрүп жаратып койгондон кийин Кудайга шүгүр кылганды үйрөн. Ар бир улуттун, ар бир эл жердин өзүнчө бир каада салттары бар. Биздин каада салтыбыз өтө жакшы. Керектүү каада салттарыбыз бар. Динибизге туура келген. Карманышыбыз керек аларды. Кийимдерибиз дагы өзүнчө бир жабык. Элежектери аялдарга калпак башынан түшпөгөн, кыргыз болуп туруп, ак калпак кийип жүргөн ата бабаларыбыз каада салтыбыз өтө туура келген. Кээ бир каада салттар, адамдардын, улуттардын каада салттарын окусаң, айбан да кылбаган иштерди кылган да. Тибетте мисал үчүн, эгерде үй бүлөдө бир 5 бала боло турган болсо, 5 уулу бар, 5 уулга бир аял. Эгерде акчадан, калын жактан, акча жактан кыйналса үй бүлө, ошол 5 уулга бир аял, бир кызды келин кылып алып берет экен. Ушундай салты бар болгон экен да бул. Эми айтып атат, эгерде ошол 5 баланын төшөк маселеси кандай болот десе, кеч кирген, ошо келин келген, кыз келген, келин өзү тандап алат дейт. Муну деп. Эгерде кирип аткан күйөө баласы ошол кирип аткан үйүнө эшигинин астыга, астанасына бут кийимин чечип коюп керет экен, башкалар көрүп, демек ал бүгүн бул байкебиздин кезеги дейт экен. Келин бала өзү тандап алат экен, муну деп. Эгерде кайсыдыр бир баланы тандабаса, анын ортосуна кайнене түшөт экен. Кайнененин суранычы боюнча дагы кыз итаат кылбаса, демек ал баланын жолунда 2 жол бар экен. Бирөөсү руханий болуш, экинчиси түбөлүк ар кимге мардикер түшүп, иштеп, жеке курсагы үчүн иштеш. Бирдөгө мардикер болуш. Алхамдулилла дешибиз керек, Кудайыма шүгүр дешибиз керек. Айбан кылбаган иштерди кылып аткан чөйрөдө төрөлгөн жоксуң сен, шүгүр кыл. Булардын бала чакасы кандай болот, кимдики, сеники, меники деген маселе кандай болот десеңиз, өздөрү бир тууган болуп атпайбы? Бала дагы ортодо дегени да. Ушундай арам иштер болуп аткан чөйрөдө төрөлгөн жоксуз сиз. Айван менен чогуу жүрүп, айванды бакканым жакшы деп атат. Бийлик, мамлекет кыжалат. Жаныбарды багып эли көбөйбөй жатат. Ошондуктан төрөгөн ар бир балаңа мынча сом берем деп атат, мынча тыйын берем, көбүрөөк бала төрө деп атат. Үй беремин керек болсо, квартира берем, башка берем деп атат, бирок эл көбөйбөй жатат. Элдин азайып кетиши проблема, көбөйүш эмес.
Бул проблемадан кантип чыгабыз? Урматтуу мекендешим, дин жардам берет. Динден башка жол жок. Адам катары сакталып турат экенбиз, бизди дин эле кармап турат. Динге кайталы, урматтуу мекендештер. Мисал үчүн, кээ бирөөлөр өтө өмүрүн айтып берип, кылбаган ишим калбады дейт. Машина акча толтура дейт. Бирок бардык көчөнү көргөндүгүмө байланыштуу акыры ушул мешитке келип токтодум дейт. Жүрөк тынчтыгын ушул жерде таптым. Башка жерде жүрсөм, бул жүрөктөгү тынчтык жок. Ар дайым кыжалаттыкта, ар дайым бир нерсе кылыш керек, мындай кылыш керек, андай кылыш керек. Бирок тынчтыкты мешиттен таптым дейт да. Эч ким бере албаган нерсени жүрөгүңө Аллах Таала тынчтыкты берип коет. Качан Кудайдын ишин кылган учурунда. Сый менен чакырганда сый менен кел. Үй менен чакырып калбасын сени. Шүгүр кыл, урматтуу мекендешим. Болбойт. Кыргызстан өнүгөт десең, Кыргызстанда мындай проекттерди айтсаң, биз ага чейин өлүп кетебиз дейт да. Ал нерселерди көрбөй калабыз дейт. Кыргыздын жаштары оңбой калды го дейт кээ бирөөлөр. Кыргызстан адам болот беле дегендер бар да. Жок, адам болот. Биз илим жаатында өнүксөк, илимге жаштар аракет кылса, биз динибизден алыста болсак, көп нерсе кылып коебуз. Арабызда Илон Масктар отурат, алабызда Билл Гейтстер отурат, Цукербергтер отурат. Аларды колдош керек, илим жаатынан чыгарыш керек. Кыргыз кыргызга душман. Бири-бирибизди путтан тарта турган эмес, колдон тарта турган болушубуз керек. Азыр путтан тарта турган манандай толтура, ар бир кадамда, каждый кадамда чыгат андайлар. Сен буттан тартуучу эмес, колдон тартуучу бер. Бирөөгө пас назары менен карап, болбойт дебе, болот деп ошого жол көрсөт. Карасаңыз, сизге бир келген болсо, мисалы үчүн 20 жашта болсоңуз, 30 жашта, 50 жашта, ким келсе ар дайым жок дегенсиз да сиз. Балаңыз келип мындай иш кылам десе, балам мындай, только жамандык жактарын ойлойсуз да сиз. Бир досуңуз келип кеңеш сураса, бир иниңиз келип кеңеш сураса, ар дайым болбойт деп келгенсиз да. Миллионерге барып миллионер болом десең күлбөйт. Миллионер эмес, чала баягыдагыларга айтсаң анан күлөт үстүңдөн. Күчтүү врач болом десең, чыныгы врач күлбөйт үстүңдөн. Баягы чала врач болмуштар күлөт үстүңдөн. Мындай идея бар, мындай күчтүү техниканы ойлоп табам десең, чыныгы техник, чыныгы ошол нерсенин үстүндө иштеген адам сени үстүңдөн күлбөйт. Ким күлөт? Баягы болмуштар күлөт. Ошондуктан мекендешим, маани бер ар бир нерседе, ар бир жаатта. Аракет кылышыбыз керек. Сен айбандын баласы эмес, сен адамдын баласысың. Өнүгүшүң керек, өсүшүң керек, жашоодо из калтырышың керек.